Соода борборуна бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат берген адам кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымдады. Агылайык шектүү кече 23 чамасында жүзеке кызматына чалып, Азия Мол соода түнүнө бомба коюлгандыгын кабарлаган. ИИМдин кинологиялык кызматы соода борборун текшерип, жардыруучу зат табылган эмес. Факты боюнча билип туруп, террордук акты жөнүндө жалган кабарлоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 34 жаштагы жыран кармалды. Милиция мындай кылмыш үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралгандыгын кошумчалады. Баткендин Тажикстанга чектеш аймагында 4 баш бодомалды кошуна өлкөгө мыйзамсыз алып бараткан бир жыран мындан тышкары 2 автоунаага 6 тонна тоок этин жүктөп бараткан башка дагы жырандар кармалып, териштирүү иштери башталды. Баткен облусунда айгар укуктуу өкүлү билдиргендей, акыркы учурда чек аралаш аймактарда аткезчилик көп катталып жаткандыгы маалымдалат. Президенттин Баткен облусунда айгар укуктуу өкүлүнүн буйругуна ылайык аткезчиликке каршы мобилдик топторду түзүп, чек ара аймактарында дыкат көзөмөлгө алуу каралган. Жергиликтүү тургундарга мындай мыйзамсыз ишке барбоо тууралуу түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлгөн. Быйылкы жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында чек арадан кошуна өлкөлөргө мыйзамсыз жүк ташылган 50дөн ашык факты катталган. Москванын 2-батыш аймактык аскердик соту Кыргызстандын 30 жаштагы жыранын Крокус Сити Холлду теракт жасаган террорчуларды актаган деп айыпталууда. Ал атайын телеграм каналдарга комментарий калтырган. Азаматтар мындай кылууга чоң дух керек, кармалып калышканы өкүнүчтүү болду деп жазганы үчүн айыпталууда. Сот чечимине ылайык Москва шаарындагы курулуш ишкананын биринде монтажчы болуп иштеген Бекзат Абдинасир уулу Россиянын кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси террордук ишмердүүлүккө интернет аркылуу чакырык жасоо боюнча 3 жылга кесилди. Ал жазасын жалпы режимдеги абакта өтөйт. Маалыматтарда Кыргызстандын жыраны коюлган айыпты толук мойнуна алганы жана ага өкүнөрүн айткан. Бул анын кылмыш жазасын жеңилдетүүгө шарт түзгөнү. Ал сот чечимине каршы арыз менен кайрылууга укуктуу экендиги жазылган. Бекзат Абдинасир уулу аттуу жыран кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги азырынча комментарий бере элек. Менчик жер үлүшүн мамлекет тартып ала албайт, анткени ал Конституцияда корголгон. Бул тууралуу Жер ресурстары мамлекеттик агенттик маалымдады. Мекеме жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган Жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча нааразычылыктан улам түшүндүрмө берди. Коомчулукта мамлекет керектөөсүнө үлүш жер кыймылсыз мүлктү алса, кожоюну күткөндөй кинемте төлөп бербей коюшунан кооптонгондор пикир калтырууда. Мындан улам активисттер өлкө башчыдан документке кол койбоону суранып жатышат. Мамлекеттик агенттик Жер кодексинин жаңы редакциясында жеке менчиктеги кыймылсыз мүлк жана үлүш жерлерди алуу шарты өзгөртүүсүз калгандыгын белгиледи. Министрлер кабинети маркомду көмүү жана мүрзөгө эстелик орнотуу тартыбын бекитти. Тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Анда төмөнкүлөр сунушталган. Адамдын тутунган динине жана социалдык абалына карабастан марком жаткан жайдын үстүнө эстелик орнотуу, монумент, статуяларды жана гранит, мрамор жана башка кымбат баалуу таштардан темирден тосмолорду койбоо сунушталган. Мүрзөнүн үстүнө коюла турган эстеликтин бийиктиги 70 сантиметрден жогору болбошу кажет. Өтө зарыл болбосо бейитти тосмолоо сунушталган. Бажы кызматынын төрагалыгына Алмаз Салиев дайындалды. Бул тууралуу Министрлер кабинети маалымдайт. Билдирмеге караганда, бажы кызматынын буга чейинки төрагасы Самат Исабеков башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу жетекчиликтен бошотулду. 50 жаштагы Салиев мурда аталган кызматтын жетекчисинин орун басары болчу. Дыйкандарга 3000 тонна дизель майы арзан сатылууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык быйылкы жазгы талаа иштерине жалпы 42,2 миң тонна дизель, 12 миң тонна бензин керектелет. 15 январда министрлик менен түзүлгөн келишимге ылайык нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздайт. Ошону менен бирге талаа жумуштарында дыйкандарды колдоо максатында 3 миллион литр дизель 65 сомдон сатылууда деп жазылат маалыматта. Министрлик кандай буудай, арпа, күрүч жана тамекинин үрөөнү менен 90% тегерегинде камсыздалгандыгын кошумчалады.